Каф Мариам гүлүн мен кантип ичтим, ошол жөнүндө айтып берейин. Эгер эркектерге туура келип калса бул видео өткөрүп салыңыздар. Эң алгач 3 пиала чыга турган кылып демдеп алдым. Тамакка чейин жарым саат мурда ичилет экен бул. Кийинкилерин ичкенде бул муздап калат, ошого бир аз киптөө кылып, жылуураак кылып ичкенди аракет кылдым. Жана менин ашказанымда да бир аз көйгөйлөр болгону үчүн бир аз нават салып кошуп ичтим. Ашказаныма туура келбей калбасын деп. Бир демдегенден кийин 2-3 ирет колдонсо болот экен. Качан чайдын боюгу чыкпай калганда эле анын да дамы чыкпай калат экен. Ошол учурда мен жаңысын колдондум. Каф Мариам 38-неделядан кийин ичүүгө сунушталат экен. Ага чейин азыраак демдеп, бир кашыктан ичсе болот дейт. Аны мен эми рисковать эткенди сунуштабайт элем. 38ден кийин уже бала дагы доношенный болуп калат. Коркпой ошентип демдеп ичсеңиздер болот. Анан родзалга дагы мен ошол калгандарын баардыгын майдалап туруп термоска демдедим эле. Көбүнчө суусайсың го. Даныйларым толтургучу ошо родзалга даяр болуп калып турмун да. Бул жерде мындай нерсе бар. Албетте баардык нерсе себепчи. Мисалы, үйдө конок келерде деле биз даярданабыз го. Ошол сыңары бул нерсеге деле даярданыш керек экен да. Себептерин жасап, өнүгүүлөрүн жасап, балким ушундай чайларын ичип, баары бир кайсыл бир деңгээлде сөзсүз жардамы тиет экен. Ошол толгоонун жеңилирээк өтүшүнө да себепчи болот экен. Бул жакта бир комментарий келиптир да. Мен жөн эле өзүм төрөп алгам депчи. Албетте бул нерсе деле болот. Мисалы да, сиздин толгооңуз 7 саатка, 5 саатка созулса, ал жерде толгоонун сааты дагы шейканын ачылышы да батыраак болуп, балким 4 саатка, балким 3 саат, балким 2 саат да. Ошондой жолу кыскарышы мүмкүн. Жолдорун ачуу үчүн да мен толгоо ыкмаларын колдондум да. Аны дагы видеодо чыгарып койгом. Каф Мариамды биз кайсыл жактан алсак болот деген суроолор аябай көп келиптир. Каф Мариамды кайсыл шаарда жашаганыңыздан көз каранды, исламский магазиндерде сатылат экен. Кааласаңыздар базарга барып сатып алсаңыздар болот, кааласаңыздар Инстаграмдан издеп таап сатып алсаңыздар болот. Бул жөн эле табигый процесс деп койбостон, ошол табигый процесске дагы жарык дүйнөгө бир конок келип атат, жаңы бир инсан келип атат. Ошого жакшыраак даярданып коелу.